Ассаламу алейкум, эфирде кайрадан машина кейжи. Бул 2019-жылы чыгарылган Hyundai Sonata 8-муунда деген 8 деп коюшат муну. А бул болсо Toyota Camry 70тин рестайлинги 75 деп койсок болот муну. Ушул эки унааны азыр салыштырып көрөбүз. Кайсынысы жумшагыраак, ошону да чогуу аныктап көрөбүз. Hyundai'нын дизайнерлери бул унааны тышынан да, ичинен да жаңы кылып чыгарышты. Дизайнерлерге мен чыныгы баа берем, анткени алар ушул сырткы дизайнды мисалы 15-20 жыл алдыга карай жасап чыккан. Унаанын клиренси болсо 155 мм. Camry'нин дизайнерлери деле азамат, анткени бул унаанын дизайны Sonata'дан артта калбайт. Мисалы алдыңкы торчосу Sonata'га караганда агрессивдүүрөөк. Бирок бул унаанын клиренси 145 мм. Демек, Sonata менен салыштырганда бул унаа жапызыраак отурат. Ал эми кыймылдаткычтарга келсек, биздин учурда Sonata'да 4 цилиндр 2 литр көлөмү газ менен жүргөн кыймылдаткыч орнотулган. Негизи бул кыймылдаткыч бышык, анан ишенимдүү. Көп деле көйгөйлөрү байкала элек. Шаар ичи газдын чыгымы 10-11 литр. Sonata'лар дагы кандай кыймылдаткычтар менен келет? 1.6 бензин, 2 литр бензин, 2 литр гибрид, анан 2.5 литр бензин. Camry болсо 4 цилиндр 2,5 литр көлөмү менен бензин менен жүргөн кыймылдаткыч. Бул деле өтө бышык. Муну бузуш үчүн аракет кылыш керек. Негизи Camry'лер маркетке жараша ар кандай кыймылдаткычтар менен келет. Мисалы биздин өлкөгө расмий түрдө келген 75тер 3 ар кандай кыймылдаткычтар менен келет. 2 литр 2.5, анан 3,5 литр көлөмү менен. Бардыгы бензин менен жүрөт. Sonata'нын салону заманбап стилинде жасалган. Жеке менин оюмча Sonata'нын салону кымбатыраак көрүнөт. Мисалы алдыдагы турган прибор панели Sonata'нын жогорку топтомунда прибор панели толугунан санариптик келет. А мисалы Camry'де жогорку топтом болсо деле ал жакта жөнөкөй аналог прибор панели турат. Мындайча айтканда жөнөкөй стрелкалар. Андан тышкары Sonata'да жүрүү тормону ушундай баскычтар менен башкарсаңар болот. Camry'нин ички салондору менин оюмча жөнөкөйрөөк көрүнөт. Жалпы Camry'нин баасы кымбатыраак болсо деле, жалпы салондун ички материалдардын сапаты бирдей эле Sonata менен. Hyundai'дын багажнигинде жалпы 510 литр көлөмү. Бурдакы LF кузовтарында бул жерде килттейген газ баллон турчу эле. Эми корейлер бул газ баллонду запасканын ордуна орнотуп коюшту. Запаска жок болсо эмне кылам десеңиз, анда бул жерде атайын дөңгөлөк оңдой турган рем комплект бар. Ушул менен жарылган дөңгөлөктү оңдосоңор болот. Ал эми Camry'де багажниктин көлөмү 493 литр. Негизи Camry'лер газ менен деле келбейт. Ошондуктан запасканын ордунда запаска эле турат. Унаалардын жүрүшүн кантип салыштырабыз десеңер, биз ушундай атайын платформа орнотуп койдук капоттун үстүндө. Платформанын үстүндө болсо ушундай стаканчиктерге сууну толтуруп койдук. Азыр бул жерде дээрлик 1 километрдей жол бар. Ошол жолду айланып, кайра эле ушул жакка келебиз. Кайсыл унаадан көбүрөөк стакандар улап, көбүрөөк суу төгүлсө, демек ошол унаанын жүрүү бөлүгүн катуураак деп эсептесек болот. Достор, илимий жагынан бул тест унаанын жүрүшүн катуу же жумшакпы 100% далилдеп бербейт. Бул жөн гана көңүл ачуу максаты үчүн жасалып жатат. Биринчи унаа Sonata. Sonata'нын жүрүү бөлүгү алдыда Макферсон, артында многорычажка. Заводдон эч кандай пневма менен келбейт. Camry'нин жүрүү бөлүгү болсо ошондой эле. Алдыда Макферсон, артында многорычажка. Заводдон деле бул унаа эч кандай пневма менен келбейт. Мынакей достор, тестти баштадык. Азыр дээрлик 10-15 чакырым саат менен айдайбыз. Суу төгүлүп баштады.
экинчи стакан түштү. Мынакей достор, 6 стакандардан 4 дана стакан калды. Анан суунун деңгээли болсо ушунча эле суу калды. Эми азыр санаатаны айдап көрөбүз. Баса, эгерде силер автоунаа издеп жатсаңар, анда машина KG мобилдик колдонмосунда 1000 деген автоунааларды тапсаңар болот. Негизи колдонмо 3 тилинде иштейт. Орус, кыргыз жана англис тилинде. Бул жерден тилди мисалы кыргыз тилге которуп койсо болот. Эми унаа издейм десеңер, анда бул жерден издөө деген баскычты басасыңар. Бул жерден регионду анан шаарды тандаса болот. Мисалы азыр Hyundai Sonatаны издеп көрөлү. Бул жерден марканы тандайбыз. Hyundai Sonata. Модельди тандадык. Анан поколенияны да тандаса болот. Мынакей. DN8 кузову. Бул жерде LF кузову New Rise. New Rise'ты тандап көрөлү. Бул жерден болсо баасын, валютасын, кыймылдаткычтын көлөмүн, рулун, коробкасын, абалын, эч кылса бардык жеринен мүнөздөп туруп, анан издесе болот. Мынакей жалпы 518 жарыгы бар экен. Бул достор, эгерде силер конкретный бир унааны издеп жатсаңар, бул өтө ыңгайлуу. Жалпы машина KG колдонмосунда Кыргызстан боюнча 36 000 жарыгы бар экен. Ошондуктан достор, эгерде автоунаа издеп жатсаңар же унааны сатам десеңер, анда машина KG мобилдик колдонмосун жүктөп алгыла. Достор, эми дал ушул жолдон эле айдап, санаатанын жүрүү бөлүгүн азыр текшерип көрөбүз. Суу төгүлүп баштады. Мына достор, 6 стакандардан бирөө эле калды. Суунун деңгээли өзүңүздөр көргөндөй эле ушунча эле. Демек, Camry'ни жумшагыраак деп эсептесек болобу? Комментарийге ой пикириңизди жазып коюңуз. Ушул менен кезектеги обзорубуз аяктады. Camry чынында эле жумшагыраак сезилет. Баса, ушул эки унаа азыркы учурда сатылууда. Видеонун астына биз тиркемени кошуп коебуз. Ошол тиркемеге кирип, машина KG мобилдик колдонмосунда ушул эки унаанын толук маалыматын, сүрөттөрүн карап кирсеңер болот. Сизге ушундай обзор жакса, анда комментарийге жазып коюңуз. Сиз айткан унааларды салыштырып тартып көрөбүз. Сиз менен машина KG бар болуңуз.